Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын алкагында Эл аралык валюта фондунун башкаруучу директору Кристалина Георгиева менен жолугушту. Жолугушууда тараптар кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү, ошондой эле глобалдык экономикалык кырдаалды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Валюта фондунун жаңы траст фонду боюнча саясатын колдойбуз жана кубаттайбыз. Мындай каржылык колдоо кризистик кесепеттерин жоюуга жана эл аралык валюта фондунун мүчө өлкөлөрүнүн туруктуу калыбына келтирүү жана экономикалык өсүү жолуна салууга толуктуу салым кошот деп эсептейбиз. Акыркы жылдары бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болгондой климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери көбүрөөк байкалууда. Климаттын өзгөрүшү глобалдык күн тартибинин орчундуу маселеси жана жашыл экономикага өтүү үчүн структуралык жылыштарды талап кылат. Өнүгүүнүн азыркы этабында биз экономикалык мурастарыбызды жана учурдагы кырдаалды санариптештирүүдөгү заманбап жетишкендиктердин жана экологиялык маселелердин позициясынан терең изилдөөсүнүн зарылдыгына туш болуп турабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жашыл экономикалык өнүктүрүүнүн күн тартибине өзгөчө көңүл буруудабыз. Биздин өлкөнүн экономикасы үчүн аба ырайынын катаал шарттарын тобокелдиктерин эске алуу менен эң негизги маселе актуалдуу болуп саналат. Биринчиси бул климат өзгөрүүсүнүн кесепеттерин болтурбоо үчүн зарыл инфраструктураны өзгөчө айыл чарбасында түзүү. Экинчиси биздин экономиканын макроэкономикалык системасынын жана фискалдык бөтөнчөлүктөрүн эске алуу менен зарыл болгон финансы инструктураны куруу аркылуу жашыл экономиканын элементтерине этияттап өтүү. Мындан тышкары ал санариптештирүү жаатындагы маселеге токтолуп, фонддун бул багытта жүргүзүп жаткан иштерин жогору баалап, келечекте тыгыз кызматташууга ишенимин билдирди. Кыргызстан фонд тарабынан бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштерди жогору баалайт жана келечекте тыгыз кызматташууга үмүттөнөт. Кошумчалай кетсек, акыркы жылдары көптөгөн башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөй эле Кыргызстанда да финансы секторунда санариптик технологияларды киргизүүнүн туруктуу тенденциялары байкалууда. Бирок финтек импульстун потенциалы бир топ зарыл шарттар болгондо гана толук ишке ашырылышы мүмкүн экен. Ошондуктан финтек ландшафтты кеңейтип жатканда өлкөнүн жеке секторунун инновациялары, мамлекеттик жөнгө салуу тутумдарына жана механизмдерине таянуу сууланууда. Кристалина Георгиева кыргыз тарап менен кызматташууну мындан ары да күчөтүү ниетин белгилеп, өлкөдө жүрүп жаткан реформалардын жыйынтыктарына жогору баа берди. Мен Кыргызстандын аба ырайын билген соң жана климат өзгөрүү боюнча кандай терс таасирлери болор экенин түшүнүп турам дейм. Биз дагы биздин тараптан финансылык ыкмаларды иштеп чыгып атабыз. Анткени траст фонду да айтып кеттиңиздер, финансылык ыкмалардын бири болуп эсептелет. Андыктан биз климат өзгөрүүгө андай иш-чараларда иштеп чыгарышыбыз керек деп ойлоп атабыз. Ошондуктан климат жагынан сиздин өлкөңүз таза энергия чыгарышка мүмкүнчүлүктөрү бар жана туруктуу экономиканы түзүш үчүн айлана чөйрөгө терс таасир бербеген технологияларды киргизүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул дайым биздин дагы стратегиябызга туура келе турган маселелер, анткени фонд иш-чарасын финансылык каражат жана финансы эмес каражат менен колдоого мүмкүнчүлүктөр деп биле алабыз. Ошондуктан мен өзүмдүн кесиптештериме, командама дагы айтып коем, сиздер менен байланышта болуп, финансы министри менен кошо иштешип, толугураак маалыматтарды алмашып, бири-бирине айтып, ошондон кийин дагы биздин стратегия туура келе турган иш-чараларды колдоого даярбыз. That would be an appropriate avenue for the fund to support the Kyrgyz Republic. Жыйынтыгында тараптар эл аралык валюта фонду менен түзүлгөн келишимдин алкагында жүргүзүлүп жаткан экономикалык жана социалдык реформалардын комплекстүү программасын ишке ашырууга багытталган натыйжалуу кызматташууну күчөтүү жөнүндө макулдашты.